УКМК мурдагы биринчи вице-премьер Тайыр Сарпашевди кармады. Кумтөр иши боюнча мурдагы биринчи вице-премьер-министр Тайыр Сарпашев кармалды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматынан билдиришти. Комитеттен билдиришкенде, ведомство аралык тергөө тобу Кумтөркөнүн иштетүү боюнча долбоорду ишке ашыруунун ар кандай баскычтарында коррупциялык фактылар боюнча кылмыш иштерин иликтөө уланууда. Сотко чейинки өндүрүштө мурдагы биринчи вице-премьер Тайыр Сарпашевдин өлкөнүн жогорку саясий жетекчилигинде иштеп жатып, канадалык Centara Gold компаниясынын өкүлдөрү менен жең ичинен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнү аныкталды. Муну менен катар Кумтөр кенинде жайгашкан мөңгүлөрдүн экологиялык коопсуздугуна зыян келтирип, аталган компаниянын кызыкчылыгын ишке ашырууга багытталган кылмыштуу иш-аракеттери болгон деп айтылат билдирүүдө. Ошондой эле Сарпашев өкмөттөгү жооптуу кызматтарды ээлөө менен мөңгүлөрдүн сакталышын камсыз кыла турган мыйзам долбоорун иштеп чыгууга жана кабыл алууга тоскоолдук кылганы айтылат. Ал кылмыштуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, Кумтөр Gold компания жакына мөңгүлөрдү иштетүүгө мүмкүнчүлүк берүүгө, Кумтөр кенинде жайгашкан Ылысый жана Давыдов мөңгүлөрүнүн талкаланышына алып келе турган суу кодексине өзгөртүү киргизүү үчүн өлкөнүн парламентинин кароосуна киргизген дешти УКМКдан. Мындан улам Сарпашев кечээ 17 июнь күнү кылмыш жаза кодексинин 319-беренесинин 2-бөлүмү коррупция боюнча кылмышка шектүү делип кармалды. Эми Бишкек шаарынын 1-май райондук соту баш коргоо чарасын карайт. Булак, Спутник KG. Тайырбек Сарпашев Кумтөргө ортомчу болуп $13 миллион алган. Токтогулдун кулууну улган Тайырбек Сарпашев 2012 жылы экономика жана инвестиция боюнча вице-премьерлик кызматта туруп, жогорку кеңеш менен Кумтөр ишканасынын ортосуна ортомчулук кылып, $13 миллион акча каражатын алган экен. Тагыраагы жогорку кеңеште алтын кени боюнча депутаттык комиссиянын бүтүмү каралып жатканда, бардык депутаттар Кумтөргө каршы чыгышкан. Ошондо Тайырбек мырза депутаттарга акча тараткан экен. Натыйжада алкымы бузук депутаттар анын акчасына сатылышып, комиссиянын бүтүмүнө каршы добуш беришип, Кумтөр ишканасынын ошол кездеги жетекчилиги болгон канадалыктарды колдоп беришкен. Тайырбек Сарпашевдин мындай кызматы үчүн канадалык мырзалар анын Gradient фирмасын күйүүчү, майлоочу май ташыган подрядчы фирма катары катташып, анын бул фирмасы алтын кенине май ташып иштеп баштаган. Жаңылбасак, анын бул фирмасы азыркы күнү дагы алтын кенине май ташып турат. Мына ушундай нерселерден кийин Тайырбек Сарпашевдин алтын кени тууралуу эмнеге унчукпай, кымыйып отурганын түшүнүүгө болот. Көрсө, ошол кездеги кызматы билинбесе экен деп отурган экен да. Эгерде ошол кездеги андан акча алган депутаттардын беттери болсо, бирөөгө айтып чыгаар, Кудай алдында деле жооп бере турган күн келет эмеспи? Булак, Казат. Ак үйдүн айланасына темир тосмо кайра коюлабы? Расмий жооп. Ак үйдүн айланасына кайрадан тосмо коюлуп, курчалбайт болгону унаа токтотуучу жайы гана иретке келтирилет. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан агенттигине жогорку кеңештин маалымат кызматынын жетекчиси Индира Куралбекова билдирди. Эскерте кетсек, буга чейин соц тармактын айрым колдонуучулары бийлик жогорку кеңештин имаратынын айланасына кайрадан темир тосмо коюурун жазып чыгышкан. Ак үйдүн батыш тарабында, чыгыш тарабында ачык болот. Болгону автоунаа токтотуучу жайды иретке келтирип, шлагбаум коюлат. Шлагбаум кайсы тарабында болору азырынча караштырылып жатат. Ак үй кайрадан темир тосмо менен курчалбайт, деди Куралбекова. Булак, Спутник KG. Нурлан Насип бешенебизге жазылганын көрүп өмүр сүрөт экенбиз. Учурда Түркияда клип тартып жаткан Нурлан Насип менен Айсел Кадырбекованын жеке жашоосу талкуу чордонунда болуп жатат. Ырчы мырза ар бир адам маңдайга жазылган өмүрдү сүрөөрүн айтат. Бул жашоодо бир жолу жаралабыз, жашайбыз. Татыктуу өмүр сүрүү ар бирибиздин колубузда. Бешенебизге жазылганын көрүп өмүр сүрөт экенбиз. Бактылуу күндөр көп болсун менин катталуучуларым. Мен силерди жакшы көрөм, дейт ал кыскача. Булак, Ак Медиа KG.